Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Мындай да бир тууган. Бул Садыр Жапаровдун келип калганычы булардын башына тийген кирпичтей эле болду да. Эч ким күткөн эмес мындайдычы. Даже орустардын аналитиктери айтып аткан да. Бүттү эл бүттү, чүнчүдү баш көтөрө албайт, эч ким баш көтөрө албайт. Биякта ушундай диктатура орноду. Болду, бүттү, өлдү, жатты дегенде анан булар бир нерсени билген эмес да, жоокерлер биякта жашайт депчи ойлошкон эмес. Биякта жоокерлер жашап келген, кылымдардан бери. Мындан ары да жашайт. Мен көрүп атам буякта жаштардычы. Анан мындай күчтүү лидердинчи эч кимге кереги жок. Эч ким каалабайт мындай күчтүү лидер болушун, мондай күйөрман болушун кыргыз элине мондай баатырдын жүрүшүн эч ким каалабайт. Ушуга ичи күйүп атат, бул сырткы ички душмандар бүт ичи күйүпчү. Өлгөнө калышты жөн эле, ишенесиңби бир тууганчык? Өлгөнө калышты жөн элечи, тытынышып, признавать этпейбиз, минтпейбиз, антпейбиз дешипчи. Субханалла. Бирок Алла Таала мондай тагдырды салып коюптур башыначы кыргыз элин. Мына келди. Садыр байкебиз келди. Келип турду, болду уже, маселе чечилди аны. Эч ким эч жакка эмете албайт бул нерсеничи. Болду уже. Жактан голосовой жөнөтүп атышат балдарчы, болду. Тетилер аракет кылбасынчы эч ким мындай. Болдугулачы эме, койгулачы деп эле айтып атат. Ачык эле уже, ачык эле. Анан мындай лидерди эч ким каалабайт, турушун да каалабайт, түшүнөбүз, бирок кыргыз эли каалады, Кудай Таалам насип кылды, кыргыз эли каалап атат. Канча мусулмандар алакан жайып ыйлап аткандар канча, биз билбейбиз да, субханалла. Кыргызстан боюнча намаздарда алакандарын жайып алып көздөрүнүн жашын агызып атат балким бирөө күнү түнү. Жана күчтүү намаздар бар го, ошолорго тура калып күнү түнү окуп атышат. Анан достор, бир туугандар, туруп беребиз до конца. Бул маселени аягына чейин чыгарабыз. Могулар эмне? Эки ушакчы катындын сөзү болчу. Ошону жөн сүйлөнбөйт азыр, могу оюнда бар булардынчы, оюнда бар. Ошо бөлүп кетсек деген оюнда бар. Булардын бузук оюндары. Кыргыздар кыргыз болгон үчүн моякта Средний Азияны кармап турду, керек болсочу кыргыздарчы Средний Азияны кармап турду. Тияктан тигиге чаптырбай, бияктан буга чаптырбай. Ондай саясат да жүргүзгөн кыргыз эли, кыйын болгон. Саясатты да жүргүзүп, сүйлөшүүлөрдү да жүргүзүп, императорлор менен сүйлөшүп жүргөн элбиз биз. Кудай буйрса, мына Жолборс келди. Жолборс арстан келди, арстан. Биз тегеректейбиз бул арстанды. Тегеректеп бүт курчап алабыз. Мындай күйөрмандык менен, мекенчилдик менен. Кудайым буйрса баары жакшы бир тууган. Мындай эмелер кыжаалат болбогула. Мындай душмандар ар дайым болот, мындан ары да болот.